үч кылдуу музыкалык аспап. Бул Кыргызга гана таандык улуттук аспап. Анда кол ойнотуу, үйрөнүү бул көптөгөн эмгекти, тажрыйбаны талап кылат. Комузга бергеним себеби ушул кыргыздын маданиятын кошо балдарымдын кан жанына сиңирүү. Комуз кыргыз элибиздин улуттук аспаптарынын бири болуп эсептелинет. Комуз менен биздин элибиздин маданияты, тарыхы, каада салттарыбыз баардыгы тыгыз байланышта болгон. Эң маанилүүсү биз урпактарыбызга, келечек муундарга комуз өнөрүн өркүндөтүп тапшырып беришибиз керек. USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоору аркылуу биз комуз ийримин ачууда бир 4 багыттуу иштерди мындай биргеликте жасадык. Биринчиси ушул мугалимди тандоодо ачык айкын конкурс аркылуу тандадык. Экинчиси мугалим менен ата-эненин ортосунда жана мугалим менен айыл өкмөттүн ортосунда келишим түзүүгө жетиштик. Бунун негизинде ошол мугалим ата-энеден комуз ийрими үчүн жыйналуучу акча каражатын иштеп чыктык. Бул ата-энеге дагы, мугалимге дагы ортодо бир мындай ылайыктуу бааны иштеп чыгууга долбоор бизге көмөк көрсөттү. Ошол менен бирге айыл өкмөт бул долбоорго комуз ийримине биз өзүбүздөн бөлмө ажыратып берип, ал жерде баардык керектүү каражаттар менен айыл өкмөт камсыздап бердик. Комуз ийримине мугалимдерди тандоодо ачык конкурс өткөрүлгөн. Ошол ачык конкурска мен өзүм катыштым, ошондой эле атаандаштарыбыз да катышты. Ал жерде мен өзүм утуп чыктым. Кудай шүгүр, азыр 15 окуучум бар. Дагы келип атышат. Азыркы мезгилде 25 окуучум бар. Улуттук негизги күүлөрдөн акырындап үйрөнүп атабыз. Кичике күүлөрдөн баштап бир 6-7 күү үйрөнүп калдык. Комуз ийримин ачууда негизинен жергиликтүү тургундардын муктаждыгы болуп эсептелинет. Ага чейин биз бул жерде фокус топтор менен ошондой эле элдик угуулардан келип чыккан муктаждыкты көрүп, ошонун негизинде мен ойлойм, биз айыл өкмөт менен биргелешип комуз ийримин ачууга туура көрдүк. Бизге комуздун сүйүнүп бир күн үйрөнүп келсе, аябай сүйүнүп чертип берип атканын көрүп мен кызым менен аябай сыймыктанып кетем, толкунданып кетем. Келечекте бир белгилүү чоң комузчулардан чыгат деп ишенем.